Кутмандуу күнүңүздөр менен 11-апрелге карата алынган жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүн 11-апрелге карата республика боюнча COVID-19 вирусун жуктуруунун 41 жаңы учуру катталды. Анын ичинен Бишкек шаарында 12, Чүй облусу боюнча 3, Ош облусунда 18, Ош шаарында 6, Нарын облусунда 2. Жаңы 41 учурдун ичинен 22 аял, 19 эркек. Кыргызстанда коронавирус жуктурган дарыгерлердин саны 51ге жетти. Өткөн суткада 12 медицина кызматкеринде COVID-19 вирусу тастыкталды. Инфекцияны жуктурган медиктердин жалпы саны 51ге жетти. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев билдирди. Маалыматка ылайык, жаңы учурлардын ичинен 8 мед кызматкер Бишкек шаарында, 1 Нарын облусунда, 3 Ош шаарында. Кыргызстанда COVID-19 менен катталгандардын саны 339га жетти. Кыргызстанда дагы 5 бейтап коронавирустан айыкты. Бүгүн 11-апрелде сутка ичинде 5 бейтап стационардан чыгарылды. Алар Ош облусунан 1, Жалал Абад шаарынан 3, Бишкек шаарынан 1. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев билдирди. Маалыматка ылайык, бардыгы болуп ушул учурга чейин 44 бейтап коронавирустан айыгып чыкты. Коронавирус жуктургандардын 5-өө оор абалда. Азыркы убакта коронавирус жуктуруп ооруканада жаткандардын саны 290 адамды түзөт. Алардын ичинен 5-өө оор абалда жандандыруу бөлүмүндө жатат. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев билдирди. Анын айтымында азыркы убакта 5 адамдын абалы оор, алар жандандыруу бөлүмүнө жайгаштырылган. Бүгүнкү күнгө карата коронавирусту аныктоо үчүн 23.870 адам анализ тапшырган. Алардын ичинен 22.471-нин анализдеринин жыйынтыктары чыкты деп кошумчалады. Ошондой эле ал билдиргендей, лаборатория менен COVID-19 аныкталган бейтаптар менен байланышкан адамдардын саны 6251-ди түздү. Алардын ичинен жакын байланыштар 1070 адам, ал эми башка байланыштар экинчи категориядагы 5181 адам. Токмок шаарында COVID-19 катталганы тастыкталды. Токмок шаарында COVID-19 учуру катталганы туура тастыкталды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев билдирди. Анын айтымында аталган жаран Балыкчы шаарынын тургуну болгон, бирок ал тастыкталган жерине карап катталып эсепке алынат. Токмокто инфекция жуктурган маалымат боюнча тактоо керек. Бул COVID-19 инфекциясы аныкталган учурлар жарандардын катталган жери боюнча эмес, жайгашкан жери боюнча аныкталат. Бул жаран обсервацияда жаткан, аны биз изоляцияга алдык, деди Саламаттыкты сактоо министринин орун басары. Кыргызстанда 11-апрелге карата коронавирус жуктургандардын саны 339га жетти. Алардын ичинен 44 адам коронавирустан айыгып, 5 адам каза болду.